Ну что, привет, друзья! Давайте вместе с вами прочитаем сказку «Три арбузных семечка». Саламатсыздарбы, достор? Бүгін келіңіздер бірге «Дарбыздың 3 дәнегі» аттуу жомокту бірге окусак. Анда эмесе адаттагыдай текстти башында окуп кетемин толугу, андан кийин анан котормосун бірге баштайбыз. Три арбузных семечка. Жил когда-то бедняк-крестьянин. Был у него маленький клочок земли. День и ночь, не зная отдыха, трудился на этом клочке. Однажды, когда пришла весна, бедняк начал пахать землю. Смотрит, по небу летит белый аист. Подлетел аист к полю, закричал и камнем упал на землю. Подбежал бедняк и видит, что у аиста одно крыло сломано. Поднял он аиста и бережно понес домой. «Надо, — говорит, — спасти такую хорошую птицу». Долго он ухаживал за больной птицей. Аист поправился и улетел. Посмотрел бедняк ему вслед и сказал: «Пусть живет эта птица долго и никогда беды не знает». На другой год весной бедняк закончил пахоту и вышел в поле сеять. Вдруг прилетел тот самый аист, которого он вылечил, и бросил на землю 3 арбузных семечка. Поднял бедняк арбузные семечки и посадил их в землю. Анда эмесе биринчи бөлүгүн окуп бүттүк, эми ушуну бирге которсок. Башынан баштайлык. Жил когда-то бедняк-крестьянин дейт. Жил, жашаган экен. Когда-то деген бир качандыр бир илгери деп айтсак болот. Качандыр бир кедей, дыйкан жашаган экен. Крестьянин бул дыйкан, бедняк бул кедей. Жакыр бир дыйкан жашаган экен. Был у него маленький клочок земли дейт. Бул жерден был болгон экен, өткөн заманда айтып жатат. Анда кичинекей жердин бир кесими бар болгон экен. Клочок деп биз эмнеге карата айта алабыз? Жерге карата клочок, кагаз, клочок бумаги, бир нерсенин үзүндүсү, бир бөлүгү кичинекей, бир кесими. Ошондо кичинекей жердин бир кесими бар болчу экен. День и ночь, не зная отдыха. День — күн, ночь — түн. Күн жана түн же биз мындай мааниси менен которсок, күндүр, түндүр, күндүр, түндүр, не зная отдыха, эс алууну билбей, трудился он на этом клочке. Ошол жердин үзүндүсүндө ал өзү иш кылчу экен, оокат кылчу экен. Однажды, бир жолу, один деген сөздөн чыгып, однажды, бир жолу. Баягы эстетип кетемин, однажды деп а кылып окутабыз, анткени ого басым түшпөйт. Ага басым түшкөндүктөн однажды дегендиктен бул а болуп окулуп атат. Однажды, когда пришла весна, жаз келген убакытта. Когда пришла, бул жаз келген убакытта. Бедняк, ошол кедей адам, начал пахать землю, жерди чаба баштаган экен. Начал пахать, чаба баштаган экен. Смотрит, по небу летит белый аист. Көрсө көрүп турат, ошондо смотрит деген карап жатат, көрүп турат. Асманда по небу летит белый аист. Ак лейлек куш учуп бара жатканын көрөт. Подлетел аист к полю. Ошол талаага учуп келди. Подлетел, летел деген учуп бараткан, ал эми подлетел болгон под приставка кошулуп учуп келип калды. Ошол талаага ошол ак лейлек куш учуп келип, үнүн чыгарып, закричал деген, кричать деген бул кыйкыруу, бакыруу деген мааниде айтат. Бул жерде куш ошондо үнүн чыгарып бакырып жатат, үнүн чыгарып, и камнем таштай болуп жерге кулады, түштү. На землю, жерге түшүп калды. Подбежал бедняк. Подлетел деген учуп келди эмесе, подбежал болсо чуркап келди. Ошондо кедей адам чуркап келди дагы, жана көрдү.
И видит, жана көрдү, что у аиста одно крыло сломано. Ал лелек куштун бир канаты сынган экен. Сломано, сынып калган экен. Поднял он аиста, поднял бул көтөрдү. Ал кушту көтөрүп и бережно понес домой. Акырындап, бережно бул кылдаттык менен акырындап, бир назик колдор менен кармап, үйүнө алып кетти. Надо, говорит, спасти такую хорошую птицу. Мындай жакшынакай кушту куткарып калыш керек. Надо спасти деген экөө бир маанини билдирип атат. Куткарып калыш керек деп, муктаждыкты билдирип. Ал эми ортодо говорит дегенди кошуп кетип атабыз. Ал айтты. Ошону куткарып калыш керек. Мындай жакшынакайчым чыкты деп айтты. Долго он ухаживал за больной птицей. Бул ооруп жаткан ошол чымчыкты, кушту көп убакыт бакты. Көп убакыт, долго, узак убакыт дегенде маанини билдирет. Он ухаживал. Ухаживал бул багып, ошол ооруган канатын даарылап жатты. Аист поправился и улетел. Ал лелек куш канаты айыгып, жакшынакай болуп, учуп кетет. Посмотрел бедняк ему вслед и сказал. Ал кедей адам анын аркасынан карап, след деген өзү бул из. Таман биз басып баратканда бир нерсеге из калтырганбыз да, а вслед деп азыр айтканда аркасынан, ошо учуп бара жаткандан аркасынан карап туруп, ал айтты, сказал. Пусть живет эта птица долго и никогда беды не знает. Пусть деген бул биз өзүбүздүн каалоо тилегибизди айтып жатканда пусть кошуп койсок, ошол каалоого маанини билдирип калат. Ушул чымчык көп жашасын деген бир буйрук сымал, каалоо тилек сымал, дуадай болуп айтылып атат да. Пусть живет эта птица долго. Бул куш көп жашасын. И никогда беды не знает. Жана эч качан жамандыкты билбесин. Беда бул жамандык. Билбесин. На другой год, башка жылы, весной, жазында, ошол кедей адам закончил пахоту. Ошо чапканды бүтүрүп, талаасын чапканды бүтүрүп, вышел в поле сеять. Ошол талаасына жем айдаганы, баягы будайды же башка нерсенин болобу эгинди айдаганы чыгат, уруктарын таштаганы. Вдруг бир маалда, өзү байкабай билбей калганда вдруг, бир маалда прилетел тот самый аист. Ошол баягы тот самый деген ошол биз мурда көргөн, андан мурун биз көргөн ошол лейлек куш учуп келди. Прилетел, учуп келди. Которого он вылечил. Ошол адам айыктырган. Ошондо бир маалда ошол адам айыктырган лейлек куш учуп келди. И бросил на землю 3 арбузных семечка. Жана жерге 3 дарбыздын данегин таштап кетти. Бросил, таштады жерге. Поднял бедняк арбузные семечки. Ошо дарбыздын данегин бул адам, бедняк деп биз ошол адамды айтып жатабыз, кедей адам, колуна алып и посадил их в землю. Жерге отургузду. Посадил, отургузду. Адамды отургузсак да посадил на стул деп айта алабыз. Стулга отургузду. Ал эми урукту сепсек дагы посадил деп айта алабыз. Посадил их в землю. Бул жомогубуздун биринчи бөлүгү. Ошондо лейлек куш айыгып учуп кетип, анан кийинки жылы 3 дарбыздын данегин таштап кетет экен. Кийинки бөлүгүнө өтө берсек. Через несколько дней арбузы взошли, появились зеленые листья, расцвели огромные цветы. Бедняк трудился, не жалея сил. Вовремя их полол, вовремя поливал. Так незаметно пришла пора собирать урожай. Арбузы поспели, и были они такие большие, каких в тех местах никогда и не видели. Бедняк сорвал 3 арбуза и принес домой. «Ну, такие арбузы нельзя съесть ни одному», — сказал он. И бедняк позвал в гости всех своих родственников и всех своих друзей, таких же бедняков.
Собрались друзья и родственники. Хозяин ударил арбуз ножом. Арбуз лопнул, а в нем вместо мякоти и семечек были золотые монеты. Они со звоном посыпались на пол. В 2 других арбузах тоже было золото. Обрадовался бедняк, вытряс все золото и раздал своим гостям. На огороде у бедняка выросло больше 10 арбузов. Он собрал их и вытряс из них целую груду золота, и с тех пор стал жить в достатке. Екінші бөлігінде емне деп айтылып жатады. Баяғы 3 дарбыздың дәнегін талаға жерге отырғызды. Через несколько дней деген бірнеше күнден кейін, несколько бірнеше күнден кейін же күн өткен сымал. Через деген бұл бір нәрсені кесіп өткенде же уақытқа қарағанда через несколько дней бұл через неделю деп, мысалы, бір жұмадан кейін болып қалады. Бұл жерде бірнеше күннен кейін дарбыздардың взошли деп біз емнен айтамыз. Бұл жаңағы көчөттері кішінекей болып өсіп шыққанда взошли, жерден шықты, жаңа өсіп шықты. Ошол көчөттөр, дарбыздардың көчөттөрү өсіп шықты деп атат. Появились зеленые листья, появились, пайда болду, өсіп шықты. Жашыл жалбырақтар, листья, жалбырақтар. Расцвели огромные цветы, расцвели, гүлдөп шықты. Чоң гүлдөрү гүлдөп шықты. Бедняк трудился, не жалея сил. Бұл кедей адам өзінің күчүн аябай, не жалея, аябай, жалеть, аяп. Бұл жерден жалетті оқуайыз ешқачан. Бұл жерде а, бұл өзгөчө сөздөр, и болып оқылады. Не жалея, жалеть, жалетті оқуайыз ешқачан. Не жалея сил, сил, күчүн аябай, иштеди, оқат қылды, қызмат қылды. Вовремя их полол, өз уақытысы менен чапчу. Чават, полол деген бұл баяғы ото чөптерін жулуп жумшартат. Вовремя поливал. Вовремя деген уақытысы менен. Уақытысы менен суғарған. Так незаметно пришла пора собирать урожай. Ушинтип билинбей егин чогулта турган убакыттагы келди. Пришла пора. Пора деген бул ошол кез келип калды, ошол убакыт, пора. Егин чогулта турган, собирать урожай, урожай егин чогулта турган кез келип калды. Незаметно бул, билинбей эле, биз байкабай кал, байкастырбай, байкаттырбай. Арбузы поспели, дарбыздар бышты, поспели, бышты. Поспеть деп биз өсүмдүктөргө, жер жемиштерге карата айтабыз. Бышкан толугу менен, бышканда ошону поспеть деп айтабыз. Ошону дарбыздар бышты. И были они такие большие. Жана алар аябай чоң болгон экен. Ушунчалык, такие большие деген, ушунчалык чоң болгон экен алар. Каких в тех местах никогда не видели. Андайларды ал жерлерде, в тех местах ал жерлерде эч качан эч ким көргөн эмес экен. Мындай чоңдугун эч качан эч ким көргөн эмес экен ал жерде. Бедняк сорвал 3 арбуза. Ал кедей адам 3 дарбызды үзүп келет дагы, үйүнө алып келет. Принес домой. Домой, каяка? Үйүнө принес, алып келди. Ну, такие арбузы нельзя съесть ни одному. Ну дегенди биз баягы эми деп сөздү баштаганда ушинтип баштайт да, ар кандай кылып. Эми мындай дарбыздарды мен жалгыз жебейм, жебешим керек. Нельзя деген жебеш керек. Мындай болбойт деген мааниде. Съесть бул жегенге. Мындай дарбыздарды мен жалгыз жегенге болбойт. Мне одному дады. Сказал он, деп айтты ал. И бедняк позвал в гости, жана ошол кедей адам коноко чакырды. Позвал, чакырды в гости, коноко, мейманга. Всех своих родственников, всех болгон бардык өзүнүн, своих өзүнүн тугандарын, родственники, тугандар, родственников, тугандарын. И всех своих друзей, жана бардык өзүнүн досторун, друзей, досторун, өзүнүн своих.
таких же бедняков, өзүндөй болгон кедейлерди. Таких же, такой же деген ошондой эле, өзүндөй болгон, так ошондой эле кедейлерди. Собрались друзья и родственники. Друзья, достор, жана и родственники, туугандар чогулушту, собрались. Хозяин ударил арбуз ножом. Бүт жердеги ону агыл окуп атканын байкасаңыздар, басым түшпөгөндүктөн, хозяин, үйдүн ээси, дарбызды бычак менен, ножом, бычак менен бир чапты, ударил, чапты. Арбуз лопнул, дарбыз жарылды. Лопнуть, бул баягы шариктер бар, шар. Шар жарылганда, топ жарылганда, ушундай толук дарбыз бир нерсени жарылып кеткенде лопнул дейбиз. Ошо жарылды. А в нем, в ичинде, анын ичинде, вместо мякоти. Мякоть деп биз жер жемиштин ичиндеги этин айтабыз. Помидордун болобу, бадыраңдын болобу, дарбыздынбы, коондунбу ичиндегиси мякоть, эти мякоть болот. Ошол этинин ордуна, вместо, ордунда, жана данектердин ордунда, и семечек, жана данектердин ордунда были золотые монеты. Алтын тыйындар болгон экен. Они со звоном посыпались на пол. Алар, они со звоном, шылдыраган добушу менен, шылдыраган үнү менен, посыпались на пол. Посыпались деген эмне бул? Бул бир нерсе баягы төгүлдү. Суюк нерсе эмес, бул коюу, кургак нерсени айтабыз, баягы сахар, шекер, же туз, же ушул тыйындарга карата айтсак, таштар, кумду баягы төгүлүп түшкөндө ошол посыпались дейбиз, төгүлүп полго түштү. В двух других арбузах, эки башка дарбыздарда да, тоже да деген маанини билдирет, эки башка других башка дарбыздарда да алтын болгон экен, было золото. Обрадовался бедняк. Бедняк дегенибиз ким? Бул кедей адам, сүйүнүп, обрадовался, сүйүнүп, вытряс все золото, бүт алтындын баарын төгүп, вытряс, бул силкилдетип, ошондо дарбыздын ичинен болгондун баарын силкилдетип түшүрүп, и раздал своим гостям, жана өзүнүн конокторуна, своим гостям, конокторуна таратып берди. Раздать, раздал, дал деген сөз берди, ал эми раз кошулганда раздал, бул таратып берди. На огороде, агороде деп атабыз, биринчи жана экинчи ого басым түшкөн жок, ошондуктан агыл окуп атабыз. На огороде, ошондо бакча чарбагында, у бедняка, ошо кедей адамда, выросло больше 10 арбузов. 10 дарбыздан көп дарбыз өстү, больше, көбүрөөк, выросло, өсүп чыкты. 10 дарбыздан да көп дарбыз өсүп чыкты. Он собрал их, алардын бардыгын чогултту. Вытряс из них целую груду золота. Алардын ичинен силкилдетип, целая груда деген бир чоң үйүлгөн, бир тоодой болгон үйүлгөн алтынды силкип ал чыкты. И с тех пор, жана ошондон баштап, с тех пор деген ошол убактан бери. С тех пор бирге колдонот. Пор деп өзүнчө стех деп которбойбуз. С тех пор ошондон бери стал жить в достатке. Достаток бул жетишкендикте. Ошондо бардыгы колунда бар болду, барчылыкта, жетишкендикте жашап калды. Стал жить в достатке. Бул ошол кедей жөнүндө бир жомоктун биринчи бөлүгү бүттү. Эми кийинки бөлүгүндө эмне болот экенин дагы угабыз.